Ошондуктан урматтуу коллегалар, могул ушул биздин мынабы Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен жылдын башында бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазылган. Ошол концепциянын алкагында биздин экономиканы терең реформалоо концепциясы жазылган. Ошондо 3 багыт каралган. Финансы тармагы, налог тармагы жана пенсиялык камсыздоо тармагы. Кыргызда бир жакшы сөз бар. 2 тонун чөбүн эңсеген эчки ачкадан өлөт деген сөз бар. Биз кыргыздар эмне себептен дайыма томолонуп ушундай келатканыбыздын бир себебин мен ушундай анализдеп көрүп бир тыянак чыктым. Биз бардык жагынан чемпион болгубуз келет экен. Айыл чарбасынан, туризмден, кен тармагынан бардык жагынан чемпион болгубуз келет. Биздин бүгүнкү ушул концепция боюнча мына бүгүнкү күндө мен айткым келет, биздин конституциядан кийинки эле экинчи мыйзам катары бир налоговый кодексти айткым келет. Мына бүгүнкү күндө көңүл бурсаңыздар, урматтуу коллегалар, биздин бүгүнкү жашообузду толук өзгөртө турган налог кодекси жазылып чыкты. Ошого жумушчу топ иштеп атабыз. Ал жактан абдан жакшы жыйынтыктар болот деген үмүттөбүз. Андан кийинки багыт мына пенсиялык камсыздоо боюнча дагы абдан жакшы өкмөт менен иштер болду. Ал боюнча дагы сиздерге жаңы мыйзамды сунуштап атабыз. Ошол мыйзамдарды колдосок, ал тармакта дагы абдан жакшы ийгиликтер болот деген үмүттөбүз. Андан сырткары мына эң кештүү биздин тармак, финансы тармагын анализдеп келгенде абдан бир кештүү цифраларга душар болдук. Мен сиздерге маалымдап коеюн, биздин Кыргызстандын банктык активи 3,6 миллиард доллар. Мындайча айтканда, биздин актив 23 банктын активи 3,6 миллиард доллар. Ошол эле кезде Армениянын банктык активи 12,2 миллиард доллар. Калкынын саны 3,2 миллион, а Кыргызстандыкы 6,7 миллион. Мындайча айтканда Армениянын банктык активинен 8 эсе биз аз болуп атат. Ошондуктан дагы финансовый сектор бүгүнкү күндө абдан кейиштүү абалда болуп атат. Дагы бир нерсени айткым келет, шок боло турган цифраны айткым келди сиздерге. Бизде бүгүнкү күндө 134 микрокредиттик компаниялар иштеп атат. Өзүңүздөр билесиздер, микрокредиттик компаниялар бүгүнкү күндө биздин элди кредит менен камсыз кылып атат. Бул микрокредиттик компаниянын негизги максаты болуп, бул бизнести кредит бериш керек болчу. Бул жагынан таптакыр аткарылган жок. Ошондой эле мен сиздерге дагы бир бул микрокредиттик компаниялардын уставдык капиталы 5 миллион сом менен гана ачылат экен, дагы каалаган адам микрокредиттик компанияны ачып алат экен. Бул сүткорлук деп эсептейм. Бүгүнкү күндө мына биз финансовый секторду анализдеп келгенде Кыргызстан чемпион экен, ушул кредиттердин пайыздык, үстөмдүк пайыздык боюнча чемпион болуп атабыз. Бул жагынан да чемпион экенбиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ушул финансовый секторда порядок кылмайынча эч кандай өнүгүү болбойт деп айткым келет. Ошондой эле дагы бир эң негизги көйгөй криминалдык финтех бүгүнкү күндө гүлдөп атыр биздин Кыргызстанда. Эшке чыгып мына көчөгө жөө басып көрсөңүздөр, ар бир 200 метрде криминалдык финтех, биткоин, криптовалюта сатып атышат. Мунун бардыгы биздин элдин чөнтөгүнө кол салып урдап аткан финтех болуп иштейт. Бул криминалдык финтех боюнча биздин Улуттук банк 20-жылы 31 декабрда өзүнүн мыйзамын демилгелеп атат. Бул деген мен ойлойм Кыргызстанга кылган чыккынчылык деп айткым келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул финансовый секторду качан гана порядок болмоюнча бизде эч кандай өнүгүү болбойт деп айткым келет. Ошондой эле мына мен сиздерге айтып кетем, бүгүнкү күндө мына өкмөттүн абдан бир жакшы алгылыктуу иштер болуп атат. Мына азыр бүгүнкү күндө биздин эң көйгөйлүү маселе мына Чыңгыз Дүйшөнкулович айтып кетти. Алтынды мына сатуу бизде бүгүнкү күндө Лондондук биржада бизде алтынды сатууга бөгөт коюлду. Бул деген биз өзүнчө бир проблемадан жакшы нерселерди бүгүнкү күндө алып кетишибиз керек деген ойду айткым келет. Мына ошон үчүн мына бүгүнкү күндө өкмөт демилгеп атат. Ушу алтынды коллегалар туура айтып кеттиңиздер. Алтынды бүгүнкү күндө өзүбүздүн элге бергенге аракет кылабыз. Бир эле цифрага токтоп кетейин. Эң бай мамлекет, Европанын эң бай мамлекетинде элинде 6,5 миң тонна алтын бар экен. Өзүнүн мамлекеттин алтын запасы элинде 6,5 миң тонна, мамлекеттик запас 2,5 миң тонна.
9.000 тонна алтыны бар екен ошол Германия, улы Германияда. Ошондуктан эмне себептен биздин кыргыздар ошол алтынды кыргыз эли өзүндө сактаганга биз боот коюшубуз керек. Ошондуктан ушул мыйзамдар мына азыркы биздин 63 депутат демилгелеген финтех боюнча мыйзам ушул нерселерге жол ача турган негизги мыйзам болуп жатат. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө өкмөт менен аппарат президент менен жогорку кеңештин ортосунда айрым мындайча айтканда талаш тартыш болуп атат. Ошондуктан ушул нерсеге абдан көңүл буруп, ушуга активдүү катышып беришиңиздер суранат элек. Мына ушул жума күнү ушул жерде биз сурап атабыз, ушул площадка эметип туруп, ушул бир чечимге келели деп. Мен ойлойм, бул жерде мына Улуттук банк бүгүнкү күндө, Улуттук банктын мыйзамы боюнча, Улуттук банктын төрагасы президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын, өкмөттүн башчысынын советниги болуп эсептелет. Ошондуктан мен айткым келет, ушул жерде Улуттук банк ушул мыйзамга каршы чыгып аткандыгы, мен айтам силерге, ачык эле айтам, бул өтө чыккынчылык болуп эсептелет. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Ушул мыйзам боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, жакшынакай активдүү колдоп, мына Садыр Нуркожоевич акыркы жолугушуңузда кандай гана бизге баа берди өзүңүздөргө. Бул 6-чы чакырыштагы парламент, бул легендарлуу парламент деген сөздү айтты. Ошол легендарлуу парламент деген бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң биздин бүгүнкү күнгө милдеттерди коет. Ошондуктан бул мыйзам боюнча Бишкек Борбордук Азиянын финансылык борбору болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деген ойду айтып атабыз. Бул Борбордук Азиянын финансылык борбордук болуш үчүн биздин өкмөттөн бир тыйын да акча кереги жок. Бир тыйын да акча кереги жок. Бул финансылык технологияны 5 жыл иштеп, үстүнөн 5 жыл иштеп, 2 жыл апробация кылган финтех компанияны биз бул жака чакырганга аракет кылып атабыз. Бул да болсо биздин элибиздин мына бүгүнкү көйгөйүн чече турган эң негизги мыйзам, эң негизги биздин чечимибиз болуп эсептейт. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, сиздердин баарыңыздарды чакырып кетем. Бул саясий чечим. Улуттук банктын жомокторун бүгүнкү күндө жомок деп айткым келет. Лондондо, Нью-Йоркто бүгүнкү күндө финтех компаниялар иштеп атат. Алардын финансовый рыноктор эч качан талкаланган жок. А бул киши болсо ушул биздин Улуттук банк биздин финансовый рынок талканып калат деген ойду айтып атат. Буга биз таптакыр каршыбыз. Ошондуктан мен чакырып кетем. Түздөн түз элдин алдына чыгып туруп болгон оюн айтсын, жашырынбастан. Биз толук бул парламентте, же болбосо бир жакшынакай бир площадкада чечишибиз керек. Аркабыздан кара пиар кылбастан. Бүгүнкү күндө бирден бир Улуттук банк, 200 мамлекетчиден бирден бир Кыргызстандын банкы, Улуттук банкы кара пиар менен заниматься этип атат. Мына ушул жака келген 4 айдан бери жүргөн биздин эң урматтуу эл аралык эксперт, экономика илимдеринин доктору Владимир Николаевич Фроловду 4 айдын ичинде криминалдык банкир кылып туруп ушул жерден чыгарып койдук. Бул да болсо биздин өзүбүз Кыргызстандын кара пиар боюнча мына коллегалар бүгүн эртең менен да айтып кетишти. Кара пиар боюнча чемпион болуп атканыбызды.